Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Google Classroom'da окуучуларды баалоо боюнча жана окуучулар тапшырмаларды кантип аткарып, өздөрүнүн керектүү файлдарын кантип жүктөп мугалимге кайра жөнөтүү боюнча жана мугалим койгон бааларны же тапшырманы кайра окуучу иштөө үчүн кайра окуучуга кантип жөнөтүү боюнча болмокчу. Ал үчүн мисалы мугалим өзүнүн Google'дагы классына кирет дагы түзгөн курсту ачат. Мисалы теңдемелерди жана барабарчылыктарды классификациялоо деген темада курс түзүлгөн. Ошол курсту ачабыз. Курсту ачканда бул жерде код турат. Курстун коду, ушул кодду окуучуларга берсек да болот, же болбосо окуучуларга ушул курстун ссылкасын берсек да болот. Мисалы курстун кодун берүү үчүн ушул кодду окуучуларга жөнөтөбүз. Окуучуларга кодду жөнөткөндөн кийин окуучулар ушул курска катталуу үчүн бул жерден мисалы өздөрүнүн Google Chrome'ду ачат дагы. Бул жерде өздөрүнүн аккаунт турат. Аккаунттун жанында 9 чек турат. Ушул 9 чекти басканда бул жакта Google'дун сервистери чыгат. Төмөн жакка түшсөк, класс деген бар. Ушуну басабыз. Эгерде бул жакта Google'дун сервистеринин арасында Google Classroom жок болса, анда бул жакка адрестик жолчого Google Classroom деп жазып туруп басса, сайттын адрес чыгат. Ошол сайтты тандап койсок, Google Classroom ачылат. Бул жерден азыр класс дегенди басканыбызда бизден төмөнкүдөй болуп чыгат. Эгерде мурда курстарга катталган болсок, бул жакта кайсы курстарга катталган болсок, ошол курстардын тизмеги чыгат. Биз жаңы курска катталуу үчүн бул жактан плюс белгини басабыз. Плюс белгини басканда присоединиться, создать курс деп чыгат. Курска катталуу үчүн присоединиться дегенди басабыз. Андан кийин бул жерде өзүбүздүн аккаунт көрүнүп турат. Вы вошли в аккаунт. Ушул аккаунт менен кирип атабыз. Эгерде аккаунтту алмаштыра турган болсо, бул жерден сменить аккаунт дейт. Бул жака курстун кодун жазабыз. Мисалы кодду жаздык. Кодду жазгандан кийин бул жактан присоединиться дегенди басабыз. Присоединиться дегенди басканыбызда ушундай болуп бизден ошол курс чыгат. Бул жерден курстун лентасында тапшырмалар чыгып турат. Бул жактан все задания деген бассак, бардык тапшырмалар чыгат. Мына бул жерде тапшырмалар берилип атат. Срок сдачи незадан бир эле тапшырма берилип тур. Мөөнөтү коюлуп атыр. Бул жерден ошол тапшырманы басабыз. Тапшырманы басканыбызда бул жактан теңдемелерди жана барабарчылыктарды классификациялоо деген темада ушул тапшырма берилип тур. Бул жерден тапшырманы аткаруу үчүн ушуну басабыз. Эгерде дагы кандайдыр бир маалыматтарды кошо жүктөй турган болсок, мисалы ар кандай сүрөттөрдү, документтерди, файлдарды кошо жүктөй турган болсок, бул жактан добавить или создать деген басып туруп Google дисктерин жүктөсөк болот, ссылка аркылуу жүктөсөк болот, файлдарды жүктөсөк болот, же болбосо Google документтен документтерди, презентацияларды, таблицаларды, рисункаларды жүктөсөк болот. Азыр биз бул жактан мисалы теңдемелерди жана барабарчылыктарды классификациялоо дегенди ачабыз. Ачканыбызда бул тапшырма бизге жүктөлөт. Азыр жүктөлүп атат. Жүктөлгөнчө бир аз күтүп турабыз. Демек, бул жерде тапшырма тест түрүндө берилиптир. Бул жакта аты жөнүңүздү жазыңыз деп, окуучу өзүнүн аты жөнүн жазат. Бул жактан мектептин аталышын жазат, окуган классын жазат. Андан кийин далее дегенди басканда тапшырмалар чыгат. Себеби бул жерде азыр окуучуга тапшырмалар көрүнбөйт. Бул тестти түзүп атканда эки бөлүккө түзүлүп тур. Биринчи бөлүмү жалаң маалыматтарды киргизүү боюнча экен, экинчи бөлүмү суроолор экен. Ушуну толтуруп далее деп басып, тесттин суроолоруна бардыгына жооп бергенден кийин отправить дегенди басканда мугалимге ушул
аткарылган иштери түшөт. Эгерде бул жерден кандайдыр бир маалыматты кошо жүктөй турган болсо, ушул тапшырмага байланыштуу добавить или создать деген басып туруп, мисалы файл деген бассак, бул жактан ушундай терезе чыгат. Бул жерден browse дегенди басабыз, басканыбызда проводниктин терезеси ачылат. Бул жерден мисалы ушул сүрөттү кошо жүктөй турган болсок, открыть деген басабыз. Басканыбызда бул жака сүрөт жүктөлүп атат. Мына жүктөлгөнгө чейин күтүп турабыз. Жүктөлүп бүттү. Окей. Бул жерден окейди басып койсок да болот, X басып койсок да болот. Окейди басып коелу. Эгерде дагы маалымат кошуп жүктөй турган болсок, добавить или создать дегенди басып, бир канча файлдарды кошсок болот. Бул жерден state дегенди басабыз. Эгерде мугалимге кандайдыр бир суроо ушул тапшырма боюнча ой пикир жарала турган болсо, бул жерге личный комментарий дегенге өзүбүздүн комментарийди жазсак, мугалимдин өзүнө барып түшөт. Эгерде бул жака комментарий дегенге жаза турган болсок, бул жазган текстибиз жалпы бардыгына жеткиликтүү болуп калат. Эгерде биз класс боюнча ушул курстагы бардык катышуучулар көрүүнү кааласак, анда бул жака жазабыз. Эгерде мугалимдин өзүнө жаза турган болсок, бул жака жазабыз. Мисалы, тесттин айрым суроолоруна түшүнбөдүм деп жазып койсок болот. Бул жерден state дегенди бассак, бизден кайра дагы сурайт. Подтвердить деп коебуз. Бул жерден state деген басып, биздин бул маалыматыбыз кетти. Андан кийин комментарийди дагы бул жерден опубликовать дегенди басып коебуз. Бассак, биздин комментарий мугалимге кетти. Ушундай кылып тапшырманы аткарабыз. Аткаргандан кийин мугалим окуучулардын тапшырмасыны кантип текшерет. Мисалы, тесттик суроолор болгондуктан бул жактан мугалим ошол өзүнүн Google дискине кирет. Ал үчүн мисалы бул жерди басып, мен жаңы аккаунт вкладка ачайын. Бул жерден өзүбүздүн аккаунтты тандап коеюн. Бул жерде Google 9 чек турат. Ушул жерди бассак, Google'дун сервистери чыгат. Бул жерден Drive же болбосо диск деген ушуну басабыз. Басканыбызда биздин Google диск ачылат. Биз Google дисктен ошол тестти табабыз. Мисалы, бул жактан азыр тестибизди бул жерде бул эмес экен. Мугалим өзүнүн Google дискине киргенден кийин ошол тестти ачат. Мисалы, тест ачканда окуучулардын аткарган иштерин текшерет. Бул жерде вопросы деп турат. Азыр бизге суроолор чыгып турат. Биз аткарылган иштерди карап чыгуу үчүн бул жерден ответи дегенди басабыз. Ответи дегенди басканыбызда бул жакта сводка чыгып турат. Сводкада ушундай болуп чыгат. Ал эми бул жерден вопрос дегенди баса турган болсок, суроолор боюнча жыйынтыкты көрсөтөт. Эгерде биз отдельный пользователь катарында карай турган болсок, бул жерде отдельный пользователь дегенди басабыз. Эгерде биз жыйынтыкты таблицага түшүрө турган болсок, создать таблицу деген басабыз. Бул жерден отдельный пользователь деген басканыбызда бул жактан колдонуучулар өз-өзүнчө чыга баштайт. Бул жерде азыр Базаралиева Гүлмира деп турат. Мисалы, бул жерде бул тапшырманы эки гана колдонуучу аткарыптыр. Экинчи колдонуучуга биринчи колдонуучуну текшерип бүттүк дейли. Мисалы, экинчи колдонуучуга өтүү үчүн бул жерден ушул следующий ответ дегенди басабыз. Басканыбызда
бул жактан экинчи колдонуучу чыгат мына. Бул жерде аты жөнү, мектебин аталышы, классы. Эми бул жерден суроолор алгебралык теңдеменин аныктамасын айтып бергиле. Мисалы биринчи окуучуну карап көрөлү. Мисалы бул жерден биринчи колдонуучуну карай турган болсок, өзү жөнүндө маалыматтарды киргизген. Бул жакта алгебралык теңдеменин аныктамасын айтып бергиле дептир. Бул жерден эч нерсе айтып бербептир. Бул жерге биз баллны коюп коебуз. Мисалы эч нерсе айтпаган болсо 0 деп коебуз. Бул жака добавить личный комментарий дегенге комментарий жазып койсок болот. Бул жерге аныктамаларды окуп чык деп жазып туруп сохранить дегенди басып коебуз. Ушундай кылып бул жака аткарган ишине жараша баа коюп чыгабыз. Мисалы бул жерде дагы трансценденттик теңдеменин аныктамасын айтып бергиле дептир. Айтпаптыр. Бул жерге 0 коебуз. Бул жерге дагы добавить личный комментарий дегенге комментарий жазып коюп, бул жактан сохранить дегенди басабыз. Эми ушундай кылып текшердик. Экинчи колдонуучуну текшерүү үчүн бул жерден следующий ответ дегенди басабыз. Басканыбызда бул жака экинчи колдонуучу чыгат. Мисалы бул жерден аты жөнү, мектеби, окуган классы. Бул жерде алгебралык теңдеменин аныктамасын айтып бериле дептир. Аныктаманы толук айтып бериптир. Бул жерге мисалы баабызды коебуз. 5 кое турган болсок 5 деп жазабыз. Бул жерге комментарий жаза турган болсок, добавить личный комментарий диздан бул жака азаматсың деп жазып коебуз. Андан кийин сохранить дегенди басабыз. Бул жактан дагы сохранить дегенди басабыз. Экинчи тапшырмасын карап көрөбүз. Аныктаманы сураптыр, аныктаманы айтып бериптир. Мисалы толук айткан болсо 5 коебуз. Эгерде 4 айткан болсо 4 коебуз. Бул жака комментарий жазсак болот. Эгерде жазбай койсок да болот. Бул жактан сохранить дегенди басабыз. Кийинки тапшырмасыны карайбыз. Кийинки тапшырмасы тест экен. Бул жерде эгерде галочка болуп жашыл болуп калса, демек туура жооп берген. 1 балдан 1 балл алыптыр. Тесттик суроолорго баарына туура жооп бериптир. Эми бул жерде дагы алгебралык эмес теңдемелер башкача кантип аталат? Трансценденттик туура. Мисалы 1 балл койсок болот. Сохранить. Төмөн жагынан дагы кийинки суроо. Кайсы математикалык амалдар алгебралык барабарсыздыктарды берет? Мисалы кошуу, кемитүү, көбөйтүү. Бул жерге дагы мисалы 5 деп койсок болот. Сохранить. Кийинки тапшырма мисалы бул жерден туура жооп берген 5 деп коебуз. Бул жактан жалпы эле сохранить кылсак да болот экен, ар бирин сохранить этип отурбай эле. Кийинки тапшырмасын карайбыз. Бул жерде мисалдын иштелишини чыгарып, сүрөткө тартып жүктөптүр. Ачып текшеребиз. Мисалы ушул жерди бассак, тапшырмасы ачылат. Мисалы бул жака эгерде аткарган ишини жүктөгөн болсо, бизден төмөнкүдөй болуп ачылат. Мисалы ушуну тапшырма деп коелу. Жүктөптүр, көрүп текшерип чыгабыз. Текшерип чыккандан кийин бул жерден кайра жаап коебуз. Ушу x басып эле бул жака өзүбүздүн баабызды коебуз. 5ке чыгарган болсо 5, мисалы 4кө чыгарган болсо 4. Андан кийин бул жакта экинчи тапшырмасын дагы ошентип текшеребиз. 5ке чыгарган болсо 5. Бул жерде тема боюнча төмөнкүдөй деңгээлде маалымат алдым. Эгерде баардыгына түшүнүктүү болгон болсо, баардык тапшырмалар бул жерге азаматсың деп коебуз. Өзүбүз комментарий жазабыз. Андан кийин бул жерден сохранить дегенди басып коебуз. Эми бул жерди жаап койсок да болот. Бул жактан өзүбүздүн Google'da классыбызга барабыз, мугалим. Бул жерден все задания дегенди басабыз. Все задания деген басканыбызда бардык тапшырмалар чыгат. Аз жүктөлүп атат, бир аз турабыз.
Бул жерде мына 7 окуучуга белгиленген экен тапшырма. Мисалы класста 7 окуучу боло турган болсо, ошонун баарына алардын 2-өө гана тапшырыптыр, калган 5-өө тапшырылды экен. Биз бул жерден ушуну басабыз, тапшырманы басканыбызда бизден төмөнкүдөй болуп чыгат. Мына бул жерден здано 2-өлө, калган 5-өө тапшыра элек. Демек, биз бул жерден окуучуларга аткарган иштерин текшерип келгенден кийин балл коебуз. Мисалы Базаралиева мисалы 80 баллга жооп берген болсо 80 деп жазып, энтерди басып коебуз клавишадан. Бул жака 80 балл коюлду 100дөн. Мисалы бул мисалы 70 деп коелу. 70 деп кайра оңдоп туруп энтерди басып коебуз. Андан кийин бул жака мисалы 97%га жооп берген болсо 97 деп коебуз. 100 балдан 97 балл алды. Бул жерде мисалы Сайдуллаева деген дагы кошумча маалымат жибериптир. Ачып көрөбүз. Бассак бизден төмөнкүдөй болуп ачылат. Мисалы ошо тапшырмага кошумча маалымат катары ушул файлды жөнөтүптүр. Бул жерден X басып койсок да болот. Мына бул жерден тапшырмасын көрөбүз. Бул жакта окуучунун баасы турат. Бул жерден мисалы окуучуга кайра жөнөтүп койсок болот. Вернут деп бул жерде вернут деген басканыбызда окуучуга ушул баа барат. Бул жерден көрсөттүк. Эми бул жерди жапсак да болот. Бул жерден вернут деген бассак да болот. Же жалпы класстан жөнөтүп койсок да болот. Мисалы бул жерден эки окуучуну тең бааладык. Баалагандан кийин бул жерде комментарийин дагы окусак болот. Мисалы тесттин айрым суроолоруна түшүнбөдүм деп. Бул жерден биз окуучуга ушул суроо комментарийине биз да комментарий жазып койсок болот. Кайрадан тема боюнча окуп чыт деп жазып койсок болот. Бул жерден опубликовать дегенди басып коебуз. Андан кийин бул жактан вернуть дегенди басабыз. Вернуть дегенди басканыбызда бул жерде ушул эки окуучунун, колдонуучунун баалары өздөрүнө барып түшөт. Бул жерден вернуть дегенди басабыз. Басканыбызда мына кетти. Мисалы окуучу өзүнүн Google'da классына кирди дейли. Андан кийин бул жактан мына 97 балл алыптыр 100дөн. Эгерде бул жерге мисалы окуучу өзүнүн баасына канааттанбаса, бул жака жазса болот. Мисалы мен тапшырмаларды жакшы эле аткардым. Бир аз гана ката кетирип койдум. Кайра карап көрүңүзчү деп жазып туруп, бул жактан отправить дегенди баса турган болсо, бул жака мугалимге кайра келип түшөт. Мисалы бул жерде азыр мен обновить этип коеюн. Бул жака мисалы мына мен тапшырмаларды жакшы эле аткардым, бир аз гана ката кетирип койдум. Кайра карап көрүңүзчү деп. Эгерде бул жерден андай боло турган болсо, ошол колдонуучунун ишини карап чыгабыз дагы. Эгерде биз бир аз туура эмес баа коюп койгон болсок, оңдоп койсок болот. Бул жерди басабыз дагы. 97 балл дегенди өчүрүп туруп, мисалы 98 деп коюп туруп, энтерди басабыз. Кайра бул жактан вернуть дегенди басып, бул жерден комментарий жазып койсок да болот. Вернуть дегенди басабыз. Басканыбызда окуучуга кайра барып түшөт. Мисалы бул жерден мына окуучунун
өзүнүн эмесине кирди. Обновить этип коеюн азыр бул жерден. Бул жакта мына 98 балл болуп калды. Демек дагы мугалим 1 балл кошуп берди. Эми мугалим бул жерден мисалы назат кылалы. Мисалы бул жактан жалпы кайталап, бул жерде поставлена оценка деп эки колдонуучуга баа коюп туруп, ушул жерди басабыз. Бул жерден бул жактан азыр көрүнбөйт экен. Мисалы назат кылалы дагы, курстун башкы бетине баралы. Бул жактан оценки дегенди карайбыз. Мисалы оценки дегенди карасак, бул жактан бизге бааларды төмөнкүдөй дагы кылып чыгарат. Бул жерде мисалы эки окуучу гана азыр иштеп атат. Биринчи окуучуга 70 балл, экинчи окуучуга 98 балл. Калгандары тапшырманы аткарган эмес. Бул жерден средняя оценка по классу, класс боюнча жалпы орточо бааны дагы ушундай кылып чыгарып берет. Окуучуларды ушундай кылып кайтарым байланыш менен баалап койсок болот.